Рахмон мен Путиндин кездешүүсү талкууга түшкөн. Тасма Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда кыргыз-тажик чек арасындагы маселени тынчтык жол менен чечүүгө кызыктар экенин маалымдалган. Ал ортодо апрелдин аягында Баткенде болгон чатакта тажикстандык куралдуу кызматкерлер Кыргызстан аймагында жүрөт делген видео тараган. Москвадагы сүйлөшүү Эмомали Рахмон Владимир Путин менен 9 май жеңиш күнүнө карата Москвага сапардын алкагында кездешти. Тараптардын жолугушуусу 8 майда өттү. Тажикстан президентинин расмий сайты жазгандай, сүйлөшүүлөрдө соода, экономикалык, инвестициялык жана башка аймактык маселелер тууралуу кеп болду. Мындан тышкары Тажикстан менен Афганстанды жана Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара маселелери да козголду. Эмомали Рахмон бардык маселени тынчтык жолу менен чечүүгө кызыктар экенин белгилеген. Бирок расмий таратылган видеодо Эмомали Рахмондун жалпы гана сөздөрү келтирилди. Урматтуу Владимир Владимирович, бүгүн сиз менен эки тараптуу кызматташууну жана анын келечегин ошондой эле сиз айткандай эл аралык жана аймактык маселелерди биринчи кезекте коопсуздук маселесин талкуулаганга даярмын. Анткени бул азыр биринчи кезектеги маселе. Америка Кошмо Штаттын аскерлерин чыгарып кетүү тууралуу билдирип, жарымын алып чыгып кеткенден кийин азыр Афганстандын өзүнүн ичинде абал кыйла оорулуп кетти, деди ал. Ошол эле маалда Орус президентинин расмий сайтында эки мамлекет башчынын сүйлөшүүсүндө кыргыз-тажик чек арасындагы абал талкууланганы жазылган жок. Путиндин сөздөрүндө да бул жөнүндө маалымат айтылбайт. Мурдараак Орусия президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков жолугушууда тараптар кыргыз-тажик чек арасындагы 10 күнчө мурдараак орун алган чатакты талкуулай турганын айткан эле. Орусиялык саясат талдоочу Аркадий Дубнов Фейсбуктагы баракчасында жазган постунда Путин менен Рахмон кыргыз-тажик чек арасындагы маселени эл алдында атайын ачык талкуулаган жок деп билдирди. Булак Азаттык. Мухтар Аблязов Путин Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы окуянын автору экендигин ачык көрсөттү. Владимир Путин Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан ортосунда чыр-чатактын автору экендигин ачык көрсөтүп жатат. Бул тууралуу Казакстан оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Анда ал Путин Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан ортосундагы аскердик чыр-чатак анын демилгеси экендигин жашырууга аракет деле кылбаганын жөө келтирген. Путин ачык айкын белги берип жатат. Кыргыз өлкөсүндөгү демократиялык өзгөрүүлөр ага туура келбейт. Путин Орусия, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан сыяктуу авторитардык жана мафиялык режимди кармаган өлкөлөр менен гана дос болот. Кызыл аянтта Путин тажик президенти менен чогуу жүрүп, Тажикстан менен Кыргыз өлкөсүнүн чек арасындагы аскердик кагылышууну өзү уюштургандыгын ачык көрсөттү. Каза болгон жоокерлердин ата-энелери, алардын уулдарын өмүрүн алгандар Путин жана Рахмон экендигин билиши керек деп айтылат Аблязовдун жазган билдирүүсүндө. Булак Назарнюк. Эл чындыкты билсин. Согуш чыгып кетишини Мадумаров менен Молдокматов күнөөкөр. Камчыбек Ташиевди азыр кимдер гана сөккөн жок. Тажиктер менен абалды курчутканы чын, туура эмес көп сүйлөп, сууну да буруп салам деп айтканы бар. Бирок Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ак ниеттен чек араларды бекитип алууга аракеттеништи. Ал эми Адахан Мадумаров, Жеңиш Молдокматов сыяктуу популисттер каршы чыккандары, элди дүрбөткөндөрү түпкү улуттук кызыкчылыкка чоң чыккынчылык болду да, туурабы? Азыркы учурда Кыргызстан биринчи кезекте Өзбекстан менен да чек араларыбызды тактап алганыбыз эң орчундуу маселе. Бир айдын ичинде Ташкент менен дагы бир жолу такталган документти өкмөт тарабынан бекитип, жогорку кеңештин ратификациясына чыгарыш керектигин азыркы абалды терең түшүнгөндөр бир добуштан айтып атышат. Өтө чоң коркунуч жаралып турат. Бүгүн такталбаган, бекитилбеген чек арабыз эртең күмөн жаратып кала берсе эмне кылабыз? Кокус бирдеме болсо өзүбүздү канчалык кыйын эсептебейли эки фронтко согушуп калышыбыз мүмкүн. Өзбек туугандар соктогу этникалык тажик, бирок паспорту өзбек калкын коргоо үчүн анклавка коридорду күч менен киргизүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланбайбы? Ким кепилдик бере алат? Ошондуктан улутчул популизмди тим коюп, эсибиз барда этегибизди жыялы туугандар. Булак Арыба Кейчи. Жапаров майдын этегинде Россияга барары айтылды. Эки лидер бүгүн телефон аркылуу сүйлөшкөн. Анда кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдан тарта вакцинага чейин сөз болгон. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров май айынын аягында Россияга иш сапары менен барары макулдашылды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө бүгүн Жапаров Россия президенти Владимир Путиндин демилгеси менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Иш сапарынын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун жана Евразиялык экономикалык интеграциянын актуалдуу маселелери каралат деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус пандемиясына каршы көрүлүп жаткан иш-чаралар, анын ичинде Россия вакцинасын Кыргызстанга жеткирүүнү талкуулашканы белгилүү болду. Булак Спутник Кейчи.
Чегара жаңжалынан жабыркагандарга төлөнө турган компенсациянын өлчөмдөрү. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги Баткен облусунда куралдуу жаңжалдын натыйжасында курман болгондордун жана жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө компенсация төлөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Документке ылайык акчалай компенсация мамлекеттик бюджеттин резервинен төмөнкүдөй өлчөмдө бөлүнөт. 1 миллион сом курман болгондордун үй бүлөлөрүнө, 100 миң сом оор жаракат алгандарга, 50 миң сом жеңил жаракат алган жабырлануучуларга, 30 миң сом октон алган жаракатынан жеңил жаракат алган жабырлануучуларга. Жабырлануучулар соттук медициналык экспертизанын корутундусу болгондо алардын төлөмдөрүн алышат деп белгиленди. Жаңжалда курман болгон үй бүлө мүчөлөрүнө күйөөсү же аялы же маркумдун ата-энесинин бири кирет. Документте эгерде каза болгон адам үйлөнбөсө жана ата-энеси жок болсо, анда маркум менен бирге жашаган үй бүлө мүчөлөрүнүн бири компенсация алары белгиленген. Компенсацияны төлөө боюнча талаштуу маселелерди комиссия чечет. Анын курамына Баткен облусунун социалдык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, жергиликтүү администрация башчысынын орун басары, облустук үй бүлөлүк медицина борборунун жетекчилиги жана саламаттыкты сактоо боюнча координатор кирет. Компенсацияны алуу үчүн каза болгондордун туугандары жана жабыркагандар жашаган жери боюнча жергиликтүү социалдык өнүгүү органдарына кайрылуусу зарыл. Компенсация ошондой эле чек арада болгон жаңжалдын натыйжасында жаракат алып, 2 жыл ичинде каза болуп калгандарга да каралган. Мындай учурда ага чейин алынган каражаттарды эске алуу менен мамлекет маркумдун туугандарына компенсация төлөп берет. Булак Назар Ньюс. Жанузаков мен Талгарбеков туңгуч ажоону мекенине алып келүүгө киришти. Туңгуч ажоону сатпаган Болот Жанузаков менен Бекболот Талгарбеков атайын офис ачышып, күжүлдөп иштеп атканын каңкуулашты. Максаттары Аскар Акаевди Кыргызстанга алып келүү экен. Албетте, мындай демилге колдоого арзыйт. Себеби мамлекетти калыптандырууда Акаевдин эмгеги зор. Кайсы бир деңгээлде катачылыктарды кетиргендечи, бирок чыккынчылыкка, кан төгүүгө шектелбейт. Бул жагынан Бакиевдин төөлүк өйдө турат. Эмесе Жанузаков мен Талгарбековдун демилгесин колдоп койсо куп жарашып калчудай. Булак медиа центр. Ауд Мукибек Казакстандык коомдук ишмер. Тажикстан президенти Рахмондун ушул сүрөтүн кыргыз туугандар көрсө, тажиктин маңка чимкерек президенти деп айтмак деген. Ал бул сөздү социалдык баракчасына жазган. Имомали Рахмондун ушул сүрөтүн кыргыз туугандар көрсө, тажиктин маңка чимкерек президенти деп аташмак деп жазган коомдук ишмер. Булак Назар Ньюс. Чеграда жашаган Адил Садыр Жапаров менен жолукту. Буга чейин тажик тараптын агрессивдүү кол салуусунан саналуу күн мурун чеграда жашоо коркунучтуу болуп жатканын айткан Адил Садыр Жапаров менен жолуга турганы кабарланган. Ал бүгүн 10 майда президент Садыр Жапаров менен жолугуп чыкты. Бул тууралуу Асол Молдакматова жеке баракчасы аркылуу кабарлады. Анын жазган маалыматына ылайык президент кичинекей коногун жылуу тосуп алып, маселесин чечип берүүнү убадалаган. Адил түнү бою уктабай толкунданып чыкты. Садыр Нуркожоевич аны жылуу тосуп алып, Адилге аталык мээрим төгүп кучак бир катар суроолорду берди. Ал Адилдин атасынын маселеси тышкы иштер министрлигинин көзөмөлүндө экенин айтып, жакынкы аралыкта аны чечип берүүнү убада кылды деп жазды Молдакматова. Эске сала кетсек, 26 апрелде тажик тарап жолдошумду куру күнөөлөп Орусиядан кармап камакка алышты деген Эсен Мажитовдун жубайы чоо жайын айтып берген. Бүгүнкү күндө Эсен Мажитов Орусияда кармалып камакта жатат. Буга чейин тажик тарап Эсен Мажитовго кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялаган. Адил Абдурахимов дал ушул камакта жаткан Эсен Мажитовдун тунуулу. Булак Назар Ньюс. Арыстан Алай Тажикстан менен болгон чек ара чырын мен токтоттум. Тажикстан менен болгон куралдуу кагылышууну Арыстан Алай токтотконун ал өзү социалдык тармактагы жеке баракчасына жазып чыкты. Анын жазган тексти өзгөртүүсүз берилди. Арыбаңыздар улуу журтум, мен жаңы Кудай катары айтарым. Өзүңүздөр билгендей 2019-жылы Кытайга вирус куюн жибергем. Миллиард акчага банкрот болгон бул ааламдан келип буйрулган Тажикстан Баткен элине кол салганда мага арбайлар аян берди. Эмне карап турасың, сен жаңы Кудайсың, токтот согушту деп. Эрте мен туруп согушту токтотуш үчүн арбайлардан жардам сурадым. Эртеси токтоду. 8-9 майдагы кырсыкты мен жибердим. Ааламдан мага буйрук келди, сен кырсык жибер Тажикстанга. Эгер жибербесең сени тааныбай жатат деп. Азыркы бийлик банкрот ааламды мен башкарам. Садыр Жапаровдун доору күздө бүтөт деди ал. Булак Кыргыз кабар. Эл чындыкты билсин. Сен бизге керек эмессиң. Тажик мигранттар Эмомали Рахмонго ачык кайрылуу жасашты. Тажикстан мигрант болуп эмгектенип жүргөн жаштары президент Эмомали Рахмонго ачык кайрылуу жасашты. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Анда жаштар президентке нааразычылыгын билдирген. Биз мусулман болгонубуз үчүн күнөөлүүбүзбү? Коңшу өлкөлөр менен ынтымак жок. Алар менен дос боло албасак, сакал коюп жүрө албасак, мечитте же үйдө намаз окуй албасак, мигрант болуп жүрүп ата-энебиздин жанына бара албасак,
барсаң эле армия калып кетет. Кыскасы, азыр Алмурут гүлдөп турган мезгил. Чек-аралар жабык. Мөмө жемишти кимге сатабыз? Өзбекстан албайт. Мен 16 жашыман бери мигрант болуп жүрөм. Үйдө иш жок. Ата-эне мээримин көрбөдүк. Качанга чейин ушинтип жүрө беребиз. Биз президентти кетиришибиз керек деп кайрылган. Булак медиа центр. Тышкы күчтөрдүн калоосу менен бийликти алмаштыра берүү өлкө кызыкчылыгына шайкеш келбешин түшүндүкпү? Коңшу Тажикстандын согушту ачык жарыялабастан туруп, Кыргызстандын чек-арасына куралдуу кол салуусу алдын ала пландалган аракет болгону күн санап ачыктала баштады. Муну дегенде эле тажик тарап чек-арага жакын аймактарында окопторду казып даярдыктарды көрүшкөндөн түшүндүк. Миномет, тиг учактар аркылуу Кыргызстандын куралсыз тынч жашап жаткан тургундарына ок жаадырышканы дагы бир факт. Алардын генералдарын кыргыз айылдарына бастырып кирип, кандайдыр бир пландарды түзүп жатышкан тастыктаган видео тасмалар да тарады. Бул да эл аралык коомчулуктун көңүлүн олуттуу ура турган жагдай. Ошентип Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болуп турганда куралдуу кол салды. Бул уюмдун буга чейин кабыл алган келишимдерине, чечимдерине караманча каршы келет. Ошондой эле ар бир мамлекеттин суверендүүлүгүнө, коопсуздугуна коркунуч келтирбөө максатында кабыл алынган эл аралык нормаларды да бузду. Бир эле буунун уставына каршы келген аракети жасаганын белгилеп койсок болот. Буунун Генералдык ассамблеясынын 1974 жылдын 14 декабрында кабыл алынган резолюциясында агрессия бул мамлекет тарабынан башка мамлекеттин суверендүүлүгүнө, аймактык бүтүндүгүнө жана саясий көз карандысыздыгына каршы куралдуу күч пайдалануу деп жазылган. Ошол эле резолюциянын 3-беренесинде мамлекеттин куралдуу күчүнүн башка мамлекеттин территориясына кирүүсү же чабуулу, же бардык аскердик оккупация, башка мамлекеттин территориясын бомбалоо, кандай гана болбосун куралдуу колдонуусу кургактан, деңизден же абадан кол салуусу согуш жарыялаганы же жарыяланбаганына көз каранды болбой, жобонун 2-беренесине ылайык агрессия актысы катары саналат деп айтылат. Демек, кайсыл гана жагынан албайлы Тажикстандын Кыргызстанга жасаган бул мамилеси тарых барактарында жырткычтык агрессия катары кала турган болду. Мына ушундай кырдаалда ЖКУнун түзүлүшүнө башкы себептер негиздөөчү десек да болот. Болгону Россия Федерациясынын салкын кандуу жасаган мамилеси түрдүү ойлорго түртүү олтурат. Россия Кыргызстандын башкы стратегиялык өнөктөшү, кылымдарды карткан ынак достук мамилеси бар. Бирок эмнегедир бул ирет Россия бийлиги акыйкатты ачык айтпай отурат. Тескерисинче, Тажикстанга көбүрөөк жан тартып тургандай мамиле байкалууда. Быйыл улуу жеңиштин 76 жылдыгын утурлай Россияга Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон барды. Эки өлкөнүн лидерлеринин жолугушуусунда Путин Тажикстандагы россиялык базаны күчтөнтүү тууралуу пикирин айтканында уктук. 9 майда Кызыл Аянтта өткөн парадка да Рахмон менен ээрчишип чыкты. Албетте, Кыргызстан дарегине эч кандай терс пикир айткан жок, бирок сыртын салып жатканын байкоого болот. Эгерде стратегиялык өнөктөш жана ЖКУда бирдей укуктагы мүчө мамлекет катары акыйкаттыкты айтуу ою бар болсо, анда Кыргыз-Тажик чек-арасында куралдуу кармаш тууралуу ачык пикирин айтып коет эле. Куралдуу кол салуу ким тарабынан болгонун жана экинчи андай аракет жасалбашы керек экенин билдирип коюу укугу бар эле. Андай кадамды Владимир Путин жасаган жок. Анын ордуна Эмомали Рахмонду жеңиш күнүнүн алдында урмат сый менен кабыл алып чогуу парадка ээрчитип олтурат. Балким Россиянын Кыргызстанга карата мындай мамилеси учурдагы бийликке сыртын салуусу болушу мүмкүнбү? Интернеттеги социалдык түйүндөрдө ушул маанайдагы посттор, комментарийлер көп жазылууда. Балким Путиндин Кыргызстандын бийлик башына башка адамдын келүүсүн каалап жатканы болбосун. Эгерде маселе чындыгында эле ушундай болсо, анда биздин көз карандысыз мамлекет экенибиз кайсы? Стратегиялык өнөктөштүк, достук мамиле кайда калды? Кыргызстандын президенти Кыргызстандын шайлоочулар тарабынан шайланышы керекпи же Россиянын каалоосуна жараша болушу маанилүүбү? Качанга чейин Кыргызстан өз президенттерин тышкы саясий күчтөрдүн каалоосуна жараша алмаштыра бериши керек? Айтор терең ойлонуп жет өлчөп бир кесе турган учурга эми чындап келдик окшойт. Дүйнөлүк ири оюнчулардын колундагы жыгач куурчактай болбой, өз тандообузду, өз каалообузду коргоп жана колдоп турсак гана толук көз карандысыздыгыбызды өнүгүү өсүүнү камсыздай алабыз. Эгерде ири оюнчулардын ишаратынан жасалган мамилесинен көз каранды боло берсек, анда өлкөбүздө эч качан стабилдүүлүк орнобойт. Өнүгүү дегенди таптакыр унутта калтырабыз. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин.